لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Kırk hadis jana anın түшүндүрмөсү. 10-чу hadis. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты. Чындыгында Аллах Таала ару зат, жана ал таза, адал нерселерди гана кабыл кылат. Чындыгында Аллах элчилерге буйруган нерсени ыйман келтиргендерге да буйруду. Аллах Таала айтты: "Эй элчилер, таза адал нерселерден жегиле, жана жакшылык иштерди кылгыла." Башка бир риваятта Аллах Таала айтты: "Эй ыйман келтиргендер, биз силерге ырыскы кылып берген таза нерселерден жегиле." Андан кийин сөзүн улап, узак сапарга чыккан, чачы жүдөгөн, чаң баскан адам тууралуу пайгамбар мындай деп айтты. Ал адам эки колун асманга көтөрүп, "О Роббим" деп дуба кылат. Бирок анын жегени арам, ичкени арам, кийген кийими да арам, жана арам нерсе менен жашаган. Анан анын дубасы кантип кабыл болсун? Сахих Муслим. Хадистин түшүндүрмөсү. Чындыгында Аллах Таала ару зат деген сөздүн мааниси Аллах Таала ар кандай айып кемчиликтерден ару жана таза зат. Ошондой эле Аллах Таала өзүнүн затында, ысым сыпаттарында, өкүмдөрүндө, иштеринде жана ага тиешелүү болгон бардык нерселерде кемчилиги жок ару зат. Таза адал нерселерди гана кабыл кылат деген сөздүн мааниси Аллах Таала жакшы сөздөрдү жана жакшы иштерди гана кабыл кылат. Ал эми жаман нерселер адамдардын өздөрүнө кайтарылат. Тактап айтканда, ал нерселерди Аллах кабыл кылбайт. Чындыгында Аллах элчилерге буйруган нерсени ыйман келтиргендерге да буйруу деген сөздүн мааниси Аллах Таала адал кылып берген нерселер менен гана тамактануу, элчилер менен пайгамбарларга гана тийиштүү эмес. Бул буйрук Аллахка ыйман келтирген бардык мусулмандарга тийиштүү. Андан кийин сөзүн улап, узак сапарга чыккан, чачы жүдөгөн, чаң баскан адам тууралуу пайгамбар мындай деп айтты. Ал адам эки колун асманга көтөрүп, "О Роббим" деп дуба кылат. Бирок анын жегени арам, ичкени арам, кийген кийими да арам, жана арам нерсе менен жашаган. Анан анын дубасы кантип кабыл болсун деп айтты. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам узак сапарга чыккан адамды мисал келтирди. Анткени сапарга чыгуу дубанын кабыл болуу себептеринин бири. Ошондой эле эки колду асманга көтөрүп дуба кылуу да дубанын кабыл болуу себептерине кирет. Бирок ал адамдын тапканы, жеген ичкени жана кийген кийими арам болгондуктан анын дубасы кантип кабыл болсун деп айтты. Тагыраак айтканда, адам канчалык дубанын кабыл болуу себептерин аткарбасын, бирок ал өз ырыскысын арам жол менен тапса, анда анын дубасы кабыл болбойт. Хадистен алынган пайдалар: 1. Күнөө иштерден жана арам нерселерден алыс болуу. 2. Сапарга чыгуу дуба кабыл болушуна себеп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: 3 түрдүү дубанын кабыл болуусуна эч кандай шек жок. Алар: зулум чеккен адамдын дубасы, мусафир адамдын дубасы жана атасынын баласына кылган дубасы. Ат-Тирмизи. Ошондуктан сапарда жүргөн адам көп дуба кылуусу керек. 3. Алакан жайып эки колду көтөрүү. Бул да дубанын кабыл болуу себептеринин бири. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Чындыгында Аллах уялуучу жана беришен. Эгерде пенде ага эки колун көтөрүп дуба кылса, анда анын эки колун куру кайтаруудан уялат." Ахмад. 4. Дуба кыларда Аллахтын аты менен баштоо. Пайгамбарыбыз айткан хадистеги мусафир адам "О Роббим" деп Аллахтын атын айтып дуба кылды. 5. Арам нерсе дубанын кабыл болуусун тосуп коюусу толук ыктымал. Ар бир мусулман адамдын жегени, ичкени, кийген кийими адал болуусу керек. Эгерде ал адам ушулардын бирин арам жол менен тапкан болсо, анда анын кылган дубасы кабыл болбой калыштыгы толук мүмкүн.